Саламатсыздарбы. Токтогул атындагы номер 1 гимназиясынын 4-В классынын окуучусунун апасы мен Асылбек кызы Жазгүл окуу эстафетасын кабыл алдым. Балдар, мен силерге кыргыз эл жомогунан эки бир тууган жомогун окуп берейин. Эки бир тууган. Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерин эгин эгип, бак тигишип, жайлай иштешет. Уулдары түн ичинде уктап жатканда энеси караса, экөөнүн башында дайыма эки чолпон жылдыз жанып турганын көрчү экен. Жай өтүп, берекелүү күз келет. Уулдары эгинин ороп жыймап, ок майдалап бастырып, сапырып, тазалап, кызыл дарынын эки жерге үйүп коюп, үйлөрүнө келет. Энеси мал союп, чечкор өткөрөт. Түнкүсүн балдары кезектешип кырманды карамак болушат. Алды менен күчүсү келип, ары басып, бери басып жүрүп, агасынын эгинин ташып, өзүнүкүнө кошуп коет. Түн ортосу оогон кезде уулусу кырманга күзөткө келет. Караса, инисинин кызылы көбөйүп калган. Инимди бабадыйкан колдогон экен, ошондуктан анын эгини көбөйгөн турат. Кичүүсүн төп тигени тигин, муну минтеп көп жумшачу элем, ошол эмгегин бабадыйкан үйгөн экен. Эмгеги акталыптыр, деп кубанып, таң атарда үйгө келип, инесинин жанына жактып уктап калат. Кырманды караган энеси келсе, улуу уулунун эгини кыбыр этип кыбырап, бир даны эки дан болуп, улам көбөйүп отуруп, кичүү баласынын эгине жетип, ага да дан чачырайт. Дан чачыраган сайын кичүү уулунун даны азая баштайт. Ошондо эгинин көбөйүшү токтолуп, тынып калат. Шашып-бушуп аял үйүнө келсе, уулдары дале уктап жатат. Улуу баласынын башында мурдагыдай эле чолпон жанып, кичүүсүнүн башында кара ит үрүп турганын көрүп чочуп кетет. Балдарын ойготуп, балам, түндө эмне иттик кылдың эле, жашырбай айт деп кичүү баласынан сурайт. Кичүү уулу түндө агасынын эгинен алып, өзүнө кошуп койгонун жашырбай айтып берет. Балам, түндө сен эмне иш кылдың эле, жашырбай айт деп улуу баласынан сурайт. Улуусу көргөнүн билгенин, ойлогонун айтып берет. Андан кийин энеси өзү барып кырманда көргөндөрүн, уктап жаткан уулдарын башында тургандарды, кичүү уулунун башында өлүп турган итти көргөнүн балдарына айтып берет. Мына ошондон кийин кичүү баласы ичи тардыгын коюп, агасына жардам берип туруп калыптыр. Балдар, эми мен силерге суроом бар. Эки бир тууган кандай адамдар болушкан? Экинчи суроом, бир туугандардын кимиси ач көздүк кылат жана эмне үчүн? Үчүнчү суроом, бир тууган ынтымак жөнүндө макал айтып бергиле. Эми бул окуу эстафетасын мен кийинки кезектеги окурманга узатам. Саламатсызбы? Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын окуучусу Абдырашитова Сахида. Мен Асылбек кызы Жазгүл эженин эки бир тууган әңгемесинин 1 суроосуна жооп берейин. Эки бир тууган ынтымактуу жашап келе жатышкан. Ортодон ачкөздүк деген чыгып кетти. Акеси уктатканда, иниси болсо акесинин эгининен өзүнүн эгинине кошоткан. Ошентип ачкөздүк чыгып, акеси менен иниси бир тууганда жашап калышкан. Иниси болсо бардыгын айтып берип, эчтакыр ачкөздүк жасабаганга аракет кылган. Саламатсызбы? 4-В классынын окуучусу Урматбеков Ариет Асылбек кызы Жазгүлдүн эки бир тууган аттуу жомогунун экинчи суроосуна жооп берет. Экинчи суроосуна айта кетсем, эки бир туугандын кимиси ачкөздүк кылып койду. Эки бир туугандын эң кичүүсү ачкөздүк кылды. Анткени ал кайтарып жатканда ары басып, бери басып, агасынын данынан өзүнүкүнө кошуп коет. Саламатсызбы, Бурулсун Кыргызбаевна? Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 4-В классынын окуучусу Акылбекова Альбина. Мен Асылбек кызы Жазгүл эженин 3 суроосуна жооп берейин. Ырыс алды ынтымак. Аганы көрүп, ине өсөт.
Агысын агалай албаган душманын сагалайт. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийде табат. Оғыл атындағы номер 1 мектеп гимназиясының 4-В классының оқушысы Талайбеков Сырғабек. Мен Асылбекова Жазгүлдің «Эки бир тууган» жомогунун экинчи суроосуна жооп берем. Бир туугандарды кичүү иниси ач көздүк кылат. Анткени иниси акесинин кырмандагы эгинин көбүн көрө албастык кылып өзүнө кошуп алат.